Мен 91-жылдан бері Кимсанбай Дамыл ажекени жакшы тааныйт элем. Канча патасын алдык, тарбиясын алдык, жакшы сөздөрдү уктуңуздар. Эми чындыгында 60-70 жылдары динге кызмат кылуу бул акылга сыя турган нерсе эмес да Союзда. Алла тандаган экен да бул кишини. Бир сөз менен айтканда, Алла Таала бул кишини тандап, элдин жакшылыгына Куранды жеткизүүгө иштеткен экен да. Бул болсо ал кезде 60-70 жылы кезде куфурдун, атеизм, ширктин туу чокусу эле. Булардын курбанчылыгын, диндин кызматын элестете болбойт. Кийинки муун канча деген кылбасын, булардын топурагына жетпейт. Сахабалардын бир уч садакасына кийинки муундун тоодой садакасы жетпейт деген. Анткени ал учур таптакыр бөлөк эле. Ихластуулук деген бөлөк эле. Алла менен байланыш деген таптакыр бөлөк эле. Азыркы урматтуу туугандар, ушул саатта, ушул учурда бизден дуа болсун. Аждамыл ауызга дуа болсун. Аллахумма саббит каулаху би каули сабит. Алла, сөзүн бекем кылгын бекем сөзгө кайсы? Аллахум ла илаха иллаллах, Роббум Алла деген сөзгө бекем кылгын деп дуа кылып турайлы. Барыбыз Аллага мутаважжих болуп турайлы. Азыр сурак башталат деди пайгамбарыбыз. Ушу сурагы бул ар бир инсандын кичинекей кыяматы биринчиси мына ушул кабырдан башталат. Чоң кыямат аалам талкаланганда, ааламдын жаны чыкканда башталса, кичинекей кыямат адамдын жаны чыкканда башталат. Ошон үчүн туугандар, биз келгенибизде дайыма пайгамбарыбыз дуа үйрөткөн. Ассаламу алейкум, дара кауми муъминин, инна иншааллаху бикум лалахикун. Эй момундардын турак жайы, сиздерге Алла Тааланын тынчтыгы болсун. Биз силерге Кудай кааласа аркаңардан эле келебиз. Ассаламу алейкум. Ахлан я ахлан кубур. Ягфируллах лана ва лакум антум салафуна ва нахну бил атар. Алла Таала эй момундардын коому, кабыр ээлери, силерге Алланын саламы болсун. Силерди жана бизди Алла Таалам кечирсин. Силердин артыңардан эле келебиз. Кайра айтып атабыз. Бирок тилекке каршы туугандар, бүгүн ушундай фитнанын доору, кыяматтын жакындап калган белгиси, колубуз менен коюп, жуатып дагы ахиретке таярданганга ой келбегени өкүнүчтүү. Бул жерде азыр атыңы сурабайт, атаңдын атын сурабайт, фамилияңы сурабайт, эркексиңби аялсыңбы сурабайт, канча жашап эмне болуп өлүп калдың сурабайт. Бул депутатсыңбы, министрсиңби, байсыңбы, кембагалсыңбы, сулуусуңбу, хуниксиңби сурабайт, кыргызсыңбы, башка улутун сурабайт. Бу жерде сурай турган кулчулдук кылып келдиңби? Кандай келдиң биздин алдыбызга? Алланы тааныдыңбы? Алла Тааланы сүйдүңбү? Алла Тааладан корктуңбу? Үмүтүң кандай эле? Сени тарбия кылып чоңойткон, кажетиңди кимден бүтүп атат деп билип келдиң эле? Ишенимиң кайда эле? Акчага ишенип келдиңби? Мансапка ишенип келдиңби? Же күчүңө ишенип келдиңби? Же чырайыңа ишенип? Же досторуңа ишенип келдиңби? Жок. Роббума ишенип келдим. Роббума сыйынып келдим. Жоктон бар кылган дагы өзү, бардан жок кылган дагы өзү деп келдим. Лиллахи ма ата ва лиллахи ма ахад ва куллу шайин индаху би ажалин мусамма. Алла берди, Алла алды. Ар бир нерсе Алланын алдында чектелген. Жүрөктүн соккону дагы, демибиз сүйлөгөнүбүз дагы, ар бир кыймыл кадамыбыз дагы, туугандар бардыгы чектелген. Ошого кетип баратабыз. Өмүрдүн шамы бардыгыбызды өчүп баратат. Ахиретке сапар тартып баратабыз. Унутпайлы, пайгамбарыбыз айткан сөздү унутпайлы. Биз мусулмандар туугандар, шектенбейли. Биз мусулмандар туугандар, Куранда эмне десе ошого ишенейли. Бул өлгөндөн кийин баары тирилет. Мынакей бар ушулда жаткандардын бардыгы тирилет. Биз ушерде тургандардын бардыгы жердин алдына киребиз. Биз дагы кийин тирилебиз. Мусулман өлгөндөн кийин тирилүүгө ишенгенде мусулман дейт. Биздин акыйдабыз, ишенимибиз өлдү ошо ойдо бүттү эмес. Өлдү, чыныгы жашоо башталды. Өлүм бул көпүрөй эле. Ошон үчүн Кур'анда Алла Таала кайра тирилбесе керек, тирилбейби? Жок, тирилбейт дегендерди капырлардын ишеними деген. Заамаллазина кафару алла юбасу кул бала ва рабби латубасунна сумма латунаббаунна бима амилтум ва залика алаллахи ясир. Кафырлар айтча деген, кайра тирилүү деген жок, болду, бүттү деген. Жок, кул айткын ey Muhammed, Алла айттырып атат, айткын. Бала эмне үчүн кайра тирилмей жок экен?
Кайра тирилүү бар. Ва Робби, Роббума ант деп айткын. Латубасунна, силер кайра сөзсүз тирилесиңер. Тирилгенден кийин не болот? Сумма латунаббаунна бима амилтум. Кылган амалыңардын кабарын аласыңар. Эмне деп сүйлөсөң жазылган, эмне деп амал кылсаң жазылган, түнкү сөзүнчө жазылган, күндүзгү сөзүнчө жазылган. Жеке өзүң менен Алла менен байланышканың өзүнчө, коомчулук менен, ата-эне бала чакан менен байланышкан өзүнчө. Булардын бардыгы жазылган, бардыгы такталган. Ахсахуллаху ва насу. Са унутуп калдыңар албетте. Бура Алла эсептеп койгон, тактап койгон. Кийин Алла кабарын берет. Ошон үчүн бүгүн тургандар эртеге окуй турган китебибизди ойлонуп жаздырайлы, ойлонуп амал кылайлы, жакшы сөздөрдү жаздырайлы, ибадаттарды жаздырайлы, илимди жаздырайлы, жакшы мүнөздү жаздырайлы, сабырдуулукту жаздырайлы, кайраттуулукту жаздырайлы, шүгүрчүлүктү жаздырайлы, кичпейилдикти жаздырайлы, кечиримдүүлүктү жаздырайлы. Кур'ан окуп, Алланын зикирин кылып, Аллага шүгүр кылып, Алла Тааладан тобо, күнөөдөн сактанганыбызды жаздырайлы тургандар. Ошон үчүн келиңиздер, ар бир сабакта ушул жерде келип атканыбызда биз сабак алайлы. Мен да ушул жерге келет экем. Мен дагы турак жайым ушул экен деп. Агайын мусулман биртугандар, мага чейинки да дамыралар айтып кетти. Ошон үчүн келиңиздер, баарыбыз Кур'ан деп бекем кармайлы. Мусулман өнүгөт. Канча жашайбыз? Бул Алла субханаху ва таала чечип койгон. Качан өлөбүз? Бул чечип койгон. Кандай өлөбүз? Ушул ыктыяр бизге берилген. Бирөөгө зулумду кылып атып өлөсүнбү? Же бирөөгө жардам берип атып өлөсүнбү? Тоба менен өлөсүнбү? Тобасыз өлөсүнбү? Намаз менен өлөсүнбү? Же намазсыз өлөсүнбү? Allah'ın razı kılıp ölösünbü, же şaytanды razı kılıp ölösünbü? Бұл вопрос siz менен менин колумда. Ошон үчүн келиңиздер, качан өлүүнү ойлоно бербей, кандай өлүүнү ойлонойлу. Качан өлүү эненин ичинде чечилген нерсе. Кайсыл жерде өлүү эненин ичинде чечилген нерсе. Бул кайсыл жерде дагы жана качан өлүү чечилген. Кандай өлүү? Мына ушу биздер тургандар жүрөктү тазалап өлөйлү, кек сактабай өлөйлү, текеберленбей өлөйлү. Горобастык кылбай өлөйлү, бирөөгө зулумду кылбай өлөйлү, бирөөнүн акысын жебей, бирөөнүн укугуна тебелебей, бирөөгө кыйбат кылып, бирөөгө жала жаап, бирөөгө чагымчылык кылып, андай кылып арам нерселер менен өлүп калбайлы, арам жеп атып өлүп калбайлы, бийлеп атып өлүп калбайлы, арак ичип атып өлүп калбайлы, зына кылып атып өлүп калбайлы. Урматтуу мусулман биртуган, өлүм качан келет белгисиз, качып кутулуу болбойт, айтып келбейт, кечикпейт дагы, адашпайт дагы, өз убагында келет алчы. Урматтуу тугандар, ошондуктан бизге белгисиз болгондуктан биз күнөөдөн сактанайлы. Күнөөдөн сактанайлы. Арам нерселердин баардыгын таштайлы. Мүмкүн болушунча күн сайын Алланы эстебеген түн болбосун. Аллага тооба кылбаган түн болбосун. Аллага шүгүр кылбаган күн болбосун. Алладан коркпогон биздин күнүбүз түнүбүз болбосун. Түнүбүздүн күнүбүздүн ушундай мына азыр күн кетип атат. Биз ушуну ушундай узатайлы. Эртеге сүйүнүп бизди мактап келе турган болсун. Бизге каргыш айтып келе турган болбосун. Агайын мусулман биртугандар, пайгамбарыбыздын аманаты акыркы пайгамбар. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам акыркы пайгамбар. Эртеге жүз көрсөткөндө биз кимди туурап жашадык? Жөөттөрдүбү? Биз кимди туурап жашадык? Христиандардыбы? Биз кимди туурап жашап атабыз? Батыштыбы? Чыгыштыбы? Кытайдыбы? Европаны, Американы, Россияны? Жок. Биз Мухаммад Расулуллахны окшошойлу. Мухаммад Расулуллахны туурайлы. Эртеге жүзүбүздү кантип көрсөтөбүз? Эгер не дейбиз? Пайгамбарымыздан суралганда, сенин пайгамбарың ким десе не дейбиз? Менин пайгамбарым Франция дейбизби? Менин пайгамбарым Германия дейбизби? Батыш дейбизби? Жок, туган. Келиңиздер, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бизге жашоо берген, жашоонун жолун көрсөткөн, сүннөтүн таштап кеткен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга окшошуу ички дүйнөбүздү да, сырткы дүйнөбүздү да, түнүбүздү да, күндүзүбүздү да, ибадатыбызды да, мамилебизди да, мүнөзүбүздү да пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга каалообузду да эргештирмейинче силер момун боло албайсыңар деген. Ла ю'мину ахадукум хатта якуна хаваху табан лима житу бихи. Момун боло албайсыңар. Иманыңар орундалбайт, иманыңар толуктанбайт. Силердин жүрөгүңөрдөгү каалооңор Мухаммад алейхиссалам алып келген динин эрчимейинче дейт. Агайын мусулман биртугандар, биздин жегенибиз, ичкенибиз, кийингенибиз, чечингенибиз, жууганыбыз, бардык мамилебиз Мухаммадур Расулуллах бизден коюлуп турсун. Бүткүл аалам бизди таанысын. Мына Мухаммад алейхиссаламдын кызматчысы, мына Мухаммад алейхиссаламдын хадими кетип атат деп бизден алхамдулилля пайгамбардын сүннөтү чыгып турсун. Динибизди бекем кармайлы. Акыркы дин, bundan keyin din düşmeyt. Akırkı Kur'an, bundan keyin kitap düşmeyt. Agayın Müslüman bir tuğandar. Jaratkan Allah subhanahu wa ta'ala barızga öz rayımdılığı menen tuğra joldan adaştırmasın. İslam dini, rayımdılıktın dini. Birimizge rayımdılık kılıp yaşagan үйröneyle.
Birbiribizге көкірегімізді баспай, бірімізді қордықтап, үстімізді масқаралабай, бірімізге райымды, кішпейіл, қанатымызды жұмшақ қылып жашағанды үйренейлі. Қоғамшылық дайым артымыздан жақсы сөз сөйлейлі. Жақсы сөз сөйлей албайсыз мы? Жаман сөзден тілімізді тартайлы. Пайда жеткірейлі, пайда жеткіре албайсыз мы? Зиян жеткірмеңіз туған. Мұсылманды мақтаңыз, мақтай албайсыңыз, арқасынан жамандабаңыз. Құру үшін келгенбіз, бұзу үшін келген емеспіз. Бүткіл аламдағы инсандарға райымдылықты чачып жашайлы. Бүткіл аламдағы инсандарға жүрегімізді тазалап жашайлы. Мына исламның барлығы, мына исламның кереметі, мына исламның қоғыздығы. Ағайымсын мұсылман мүртіған, уақыт өткөрбөй, Құранды бекем қармайлы. Құранға уақыт берейлі. Күн сайын Құран оқымаған күніміз болмасын. Біздің ақылымыздан өлгендерге ғана Құран оқу дегенді шығарып қойыңыз. Құран пайғамбарымыздың жашосы еле, пайғамбарымыздың ғамы еле, пайғамбарымыздың разышылығы еле, пайғамбарымыздың түн еле, пайғамбарымыздың күндіз еле. Құран пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламдың тірі жашосы еле. Ошондуктан иншалла Құранды бекем қармап, мұсылман мүртіғандар барыңызға Алла Таалам қайраттылық берсин. Жаратқан Алла субханаху ва таала аждамылауыздың сұрағын жеңіл қылсын. Раббым Алла, dinим ислам, пайғамбарым Мұхаммад алейхиссалам деп жооп бергенге Аллахым өзі жардам берсин. Анткени бұл қабір, бұл тамашасы жоқ жер туғандар, бұл жерде туғаншылық жүрбейді, бұл жерде нар жақ бер жақ өтпейді. Өзіңіздер білесіз, қандай деген Саад ибн Муаз разияллаху анху, эмне деген керемет еле, эмне деген сахаба еле, 70 000 періште жаназасына түшкен еле, қабырға барғанда қабір құшағына бір тартты ғой, бір қысты ғой. Пайғамбарымыз Мұхаммад алейхиссалам субханалла дейбірді. Болмаса арш титиреген. Саад ибн Муаз разияллаху анху жаны шыққанда, ихтазза бихил арш титиреген сахаба. Ошында да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кейін Аллаху акбардан кейін Alhamdulillah, alhamdulillah devirdi. Keyin sahabalar soradı. Ya Resulallah, siz ne için birinci Subhanallah dediniz? Andan keyin Allah alhamdulillah dediniz ise, uşunu dağı kabır kıstı deydi. Andan keyin koy vergenden keyin anam ben alhamdulillah dedi. Allah Taala'm barımızdı, ateyinevizdi, özgeçe damılağızdı. Kabır azabından Allah Taala'm saktasın. Kabırдың gayrılıсын unutpaylı, gözünüzge sırga kıl tağı olaylı. Kabır gün sayın 5 yolu gayrılat. Men üstünde жүрген adam balası, жақшына жүргін. Құшағыma келгенде жақсы мамиле көресің. Жаман жүрсең, жаман мамиле көресің. Анткени мен қараңғылықтың жайымын дейді. Құрт құбырсқаның жайымын, қорқыныштықтың жайымын, жалғыздықтың жайымын. Күн сайын 5 жолы қайрылат екен. Ағайын мұсылман бір туғандар, жердің үстінде жүргенде, улулар жердің алдында, қиындар жердің алдында, бізден көп жашаған байлар жердің алдында, бізден сұлулар жердің алдында, бізден илимдүүлер жердің алдында, бардығы кетішкен. Біз қалап елек. Matennas hatta lambiya, paygambarlar göz cumdu bu dünyeden. İnneke mayyitun. Muhammed aleyhisselam göz cumgandan keyin ağayın Müslüman bir tuğan. Biz bireviz kalaverek. Paygambarımız aytdı. Kaysıl uyda Müslümandır uyda canaza olup kalsa, kaygıga batsa, oşalardın gönlünü götörgüle. Menin ölümümde aytıp dedi. Men ketkenden keyin sizler kanday. Paygambarımız Muhammed aleyhisselam'ın dünyadan qaytqаны barımızga taziya, barımızga tajiya, barımızga көңіл көтере тұрған. Ошондуктан Абдулазиз уулуна, мынакей жакындарына, дамыналарга, өзüm туғандарына, барды шакирттерине барыбызга ушу менен көңүл айтабыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам коштошту. Агайын мусулман бир туғандар, келиңиздер этеге жолуга турган күн бар. Амалдарыбызды оңдойлу, ниеттерибизди оңдойлу, пейлибизди, каалоолорубузду оңдоп, бүгүндөн баштап 5 вакыт намазды таштабайлы. Бүгүндөн баштап Алланы разы кылам деп жашайлы. Бүгүндөн баштап өлгөндөн мен сөзсүз тирилем деп жашайлы. Бүгүндөн баштап пайдалуу болоюн, тилим менен, қолым менен, ақшам менен, ойым менен, қандай мүмкіншілік болса мен пайдалы бол, қоғамға пайдалы болып жашайын дейін. Жаратқан Алла субхана ва таала қабыл қылсын. Бар өзіңе Алла Таала амал қылышқа тауфиқ берсін. Рахмат, салам алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.